Assalamu alaikum урматтуу менден программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул бул Кара Суу районуна карайт Мады деген айыл өкмөт аймагына караган ушул бул айылдын аты менен Асанчек деген айыл. Мерин сайын эбиздин 76 жаш курагын бүгүн куттуктайбыз. Ушундай түн ичинде да куттуктап келген күндөр болот. Мерин сайын эбиздин менин тааныш укам өзү алдыма чыгып калды. Ошону экитөө көрүшпөсө дагы эки адам көрүшөт деген ушул да мынакей. Көп жылдан бери аябай жакын болуп, коллеги болуп жүргөн тааныш иним мынакей алдыма чыгып отурат. Мерин сайын эбиздин канчанчы баласы болосуң сен? 8-чи. 8-чи болосуң. Жалпы канча баласы бар? 9, 11 тууганбыз. 11 туугансыңар, Мына ошол 11 туугандын 8-чисимин дейт мынакей. Şu үйүңө куш келиптин анда, жүрүң анда. Жүрүңүз. Сен баштай бер, мен сени тартып барайын. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай учурларда тааныштар чыгып калат, агалар чыгып калат, инилер чыгып калат дегендей. Анан бул эми ушундай жашоо кызык. Бүгүн азыр сиздерге алдыдагы мүнөттөрдө ушул Мерин сайын жакшынакай болгон сүйүнүчүн тартуулап берем. Азыр эми белек-бешиктер ичинде даяр болсо керек, Баардыгын даяр. Тууган уртун баары чогулган. Жакшы, жана жүрө бер анда. Кире берели. Программаны көрүп турасың анча же биринчи жолу көрүшүңбү? Жок, көргөмүн. Көргөзүңбү? Көргөмүн. Жакшы. Кана жүрө бер. Жок, баса бер мен. Аз тартып барам. Өзү негизичи гүлдү берип коем дедилер да буякачы. Мына гүлдү эми азыр бирден тосуп алсак керек болмойбу? Бисмиллахиррахманиррахим. Аке, шинтип кирип бардык мынакей. Айгерим деген кызы мына буякта отурат. Кандайсыз Айгерим? Жакшыбы ден соолуктар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келип алдык. Бияк мен өзүм минип турбайбы? Экөөбүз чоң коллегабыз да. Көп жыл иштешкенбиз. Ошол билсе керек дедим. Ооба. Анан азыр эми тетиги бираз мен өзүм туура жолго адашып башка жолго салып алган экен, бираз ири-бири болуп, бирок убакыт саатында эле жетти келем дегем, жетти келдим мынакей. Энебиздин 76 жаш курагын куттуктайбыз. Россиядагы кыздары, бул жактагы балдары, Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен эң кичинекей. Эң кичинекей эркек кыз болуп келсин да. Жүрүңүз анда, чогуу кирип барайлы. Энебиз тууган урук менен кошо кирип аткан болчу да, жүрүңүз. Алдыңызга түшө бериңиз. Жок, чогуу эле кетебиз. Биз бир командабыз да, азыр куттуктоочу командабыз. Мынакей тортторду алып алып, мына небере, чеберелер менен кошо кирип баратышат. Азыр Россиядагы Гүлзат эжебиздин дагы кат кабарын окуп берем. Мынакей кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кайсы жакта? Бияк отурабы? Кана, жүрүңүздөрчү, кире бериңиздер. Баштай бериңиз. Мынакей. Мерин сайын кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бул мен Өмүрзак Азимкулов деген ушу энелерди куттуктаган бир балаңыз да. Ушу жалаң ушундай энелерди, аталарды куттуктап жүрөбүз. Ушу Россиядан кызыңыз, бул жактагы балдарыңыз, кыздарыңыздын баары чогулуп ушул менин дагы апам ушу программага татыктуу деп ниет кылышканда, анан ушу Россиядагы кызыңыздын бир каты бар эле атайын чыгарып алдым эле да, ушуну окуп берип коеюн, кап этпесеңиз. Себеп дегенде канча балаңыз бар эне өзүңүздүн? Жалпы оозуңуздан угайлы. Аллага шүгүр. Айта бериңиз. 6-4 чоң айткан. Жалпы 10, сиз батыр энекеси, эне. Гүлзат эжебиз мындан бир ай мурда ушул атайын буйртма берип, ушул мен дагы ушул программага апамы каттатып койгум келет депчи. Анан ушул Россиянын Иркутск шаарында экен, күйөө балаңыз Тыныбек, кызыңыз Үпөл, Жунус кызыңыз Асел дейт, күйөө балаңыз Жунус дейт, ушундай өзүңүздүн эме жакындарыңыз бар экен, уулуңуз Кутман, келиниңиз Гүлжамал, Новосибирск шаарында да бар экен, эне. Гүлзат ошо. Күйөө балаңыз Акжол, кызыңыз Гүлзат, Ош шаарынан күйөө балаңыз Самат, кызыңыз Айгерим, сизди куттуктайт деп мондай бир жакшынакай катты жөнөтүшкөн да. Иркутск шаарындагы уулуңуз сизге арнаган бир ырсаптарын окуп берсин дейт. Иркутск шаарында кайсы уулуңуз бар? Кутман деген, Ошону окуп берип коеюн, уруксат этсеңиз. Анан кийин сизден суроо жооп иретинде маекти баштайм. Мындай деп жазыптыр да. Саартан бери санаам тынбай дегиле, ыйык сөздү кантип табам энеге, аздык кылат жер шаардын салмагы, апалардын эмгегин ченегенге. Сиз бар үчүн жарык болуп үйүбүз, оорубаңыз, узак өмүр сүрүңүз, гүл бакчаңыз гүлдөп турсун бейиштей, бата берип ар бир баккан гүлүңүз деп жазыптыр.
Бул аманат ушул сөздөрдү окуп берип турган программаны баштайын деп атам да. Бирөө жарым айтты ушинтип менин программабызда тартыласыз деп. Же мен бакылдап келатканда эмне деп ойлодуңуз? Бул каяктан келген журналист деп ойлодуңузбу? Айны? Пам салбай деле калдым. Эч мындай бирөө жарым айтканда эмес. Же айтты беле, айтыңыз ачыгын. Жанаракта бирөөсү айтты. Бирөөсү айтып калдыбы? Азыр пам салбай калдым. 76 жаш дегенде биз мурда кары, бели бөкчөгөн, көз чөкчөгөн апаларды көрчү элек да, мына жап-жаш экенсиз, Жаштыкты ушунчалык сизге тартуулаган ушу жакындарыңыз болсо керек. Жылуу сөз, сиздин берген тарбияңыздын жыйынтыгы болсо керек. Азыр эми могу гүлдөрдү кошо тапшырып коелу. Анан Гүлзат эжебизге бир аз чалып берип койсоңуздар бардыңыздар. Ушу Гүлзат эжебизди күтүп аткан чагы. Өзүңүз тааныштырып баштай бериңиз эми ушул бүгүн гүл тапшырганча. Бүгүн апа, 70 куту болсун, өмүрүңүз узун болсун, мындан дагы жаш көп жашаңыз апа. Биздин пешиңизде бар болуңуз. Үйдөгүз дагы апа, ушунча биздин төрүбүздү көркү болуп, сиз бар, биз бар. Биздин төрүбүздү көркү жүрөбүз апа, ден соолукка. Урматтуу көрүүчүлөр, кол чаап коебуз. Бул эң кичинекей кыз экен. Өзүнүн мага берген маалыматына караганда. Ушул апабыздын жашы карыгандагы бактылуу күндөр насип этсин, бул бумеранг жашоо турабы? Бул идея качан, анан качан, кантип, кимдер тарабынан пайда болду эле? Бул Гүлзат деген эжебиздин эмесинен бир жума мурун. Анан баарыңыздар колдодуңуздар, кубаттадыңыздар, кыздар, Бир акам кошулуп. Ай, жакшы. Азыр дагы сүйлөтөбүз. Азыр мынакей россиялыктардын убактылары абдан тар болот, Гүлзат эже кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Угулуп атабы? Мынакей мен азыр сиздин бейишиңиз болгон апаңыздын жанында турам. Сагынычтуу саламгаттарды жолдой бериңиз эми мынакей көптөн күткөн күн, мынакей азыркы ушул секундтар эң бактылуу көз ирмемдер болсо керек. Эне учурашабыз мени. Рахмат Садагабайна, рахмат. Ömrünüz uzun olsun apam. Рахмат. Arada düşünenizde var olunuz. Bana çakalarınızdan, nevre çevrelerinizden, жақсы toylarında, жақсы gündöründe ardayım biz menen birge olunuz. Рахмат. Өзүңөрдө аман болгула. Силер бар, мен бармын. Силердин беремиңер менен. Мынакей группа кошулду, бардыгы. Дагы бир кызыңыз бар? Эң чоңу сакал берди турат. Жақсы арым. Ене бүгінгі туған өзің құт болсын. Үйге боламыз ошойда. Рахмат Садагабайдын алтындары, рахмат. Көп жаша. Жүзге сүйін. Айтканың келсин. Құт болсын, ömrünüz uzun болсын, көп жашаңыз. Дүниедегі барлық жаштарды қалаймыз. Балдарыңыздың жақсы күндеріне көп болып, мындан да жақсы бақтылы қарлық сүріңіз. Айтканың Ден келсин. соолугуңуз болсын. Садагабайдын алтындарым, айтканыңар келсин. Алла силердин дарамыңар менен. Ооба, албетте мына ушулар өзүңүздүн кан жарыңыздан чыккан уул кыздардын даремети менен айны. Ошентип отурасыз да бак кыйып турабы? Жап-жаш болуп. Невре, чевре деген болот экен. Аллага шүгүр. Алар эч качан картайтпайт десеңиз, эне. Аяктагы 40тан ашык невре. 20ден ашык чөбүрө көрүп калдым. Ушулар картайтпайт экен, чындыгын айтканда. Аны немесинен дагы данеги ширин дегендей. Мөмөсүнөн данеги ширин дегендей, Данеги ширин дегендей. Анан ушу балдарым оюндакыдай баардыгы. Ата менен эненин дөөлаты балдар эч убакта мен кыйналдым, апа, мен мынтип атам, мага жардам бересизби дебестен өз арабасын тартып, анан бизди да жакшылык жака баштап кетсе, ошо ата эне бактылуу карылыктын доорун сүрөт экен да. Кол чаап коесуздар, мына сонун сөз, укмуш сөз, ата энеден чыгып аткан сөз, бул таберик. Анан абышканын кеткенине да 14 жыл болуп калды. Бейишин берсин. Бирок мага берген бир эстеликтери ушулар. Ушу балдар, неберелер, чеберелер. Анан да ушу кетерге жакын дагы бир сону бир гүлдү. Мамакеевде дем алып аткан ошорда
мен кемпірім жақсы көрөт эле ушул гүлдү кимиң таап бересиң деп бардығына жалдыраса bir аял мен таап берем дептир. Анан 1000 сом берсеңиз деп ал убакта 1000 сом өтө кымбат окшойт. Анан 1000 сом берип мага мынча эле чырпыктан 5-өнү таап келип берди. Ошол чырпыгы азыр ошо Кутмандагы бир сонун жазып коюптур. Гүлдүү терек болуп сонун болуп. Ошол чырпыктарды алып келип туруп эгип койгонсуздар бул жака. Эккенбиз ошо тоодо. Аябай Айылда күйдө. Ооба, сыймыктан алган менен. Аны сакура дейт эле, сакура эмес экен. Биз атаңдын сакурасы деп коебуз. Японский айва экен. Ана мен балдарым шунчалык кенен койгон көп гүл группага кирип кеткенбир. 10дон ашык гүл группаларым бар. Мен ошолорго да салам айтам. Гүлдөр дүйнөсү деген бар, гүл дүйнөсү деген бар, тамашакөй кыздар деген бар, цветочный рай деген бар. Дагы гүл сүйүүчү айымдар деген бар. Ар бир группада бир 300ге жакын аял болот. 7 тубандын аялдары. Ошолордун бардыгына өзгөндө да Мухамбет деген бир неберем менен тең жаш бала бар. Ал группадамын. Анан оюмдакыдай кылып коюшат, чөнтөгүмө пул салып коет. А мен болсо кенен гүл алам, Турциядан гүл алдырам. Кыз азыр ушу гүл менен алектенесиз. Гүл, небере анан картпайт деп ойлойм. Гүлдөн чыккан жыт, небереден чыккан жыт эч качан картайтпайт деп койсоңуз, Кудай буйрса 100 жылдыктагы юбилейиңизге келип ушинтип бакылдап турабыз, Кудай кааласа. Кудай буйруса. Ушул 10 баланы эрежеге жеткирүүдө кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? Ушул башында эмне жумуштарды кылдыңыз? Биз Абышкам экөөбүз тең медик болчубуз. Саламаттык сактоо тармагында эмгектендиңиздер. Анан кийин билбейм эмнегедир мен кыйын көп балалууну жакшы көрөт элем, өзүм акча болгон мен. Абышкам коркот эле. Сен өлүп калсаң мен кантип багам? Сиздин ден соолугуңузду ойлогондо Абышкамыз дагычы. Кыйын коркот эле. Жок, Аллага шүгүр. Улам кичинекей жакшы көрүнүп отуруп эле, ушунча бала чоңойтконду. Анан кийин балдарың бары секин акыл эси менен бир эле окутуп эле койбойт экенсиң, окутат экенсиң, үй бүлөлүү болот экен, мында сүйүнөт экенсиң, неберелүү болот экенсиң. Биринчи кадамны ошондо дагы сүйүнөт экенмин. Азыр айтып отурдум эле. Биринчи небере кыйын ширинби силерге деп. Кандай көрүнүп атат деп сурап атпаймынбы? А мен неберелеримди 40 чыгелекти алып багып алган убактымда болгон экен. Катар кылып. Катар бакканмын. Бирин коюп, бирөөсү Россияга кетип атса, экөөнү көтөрүп барайса, бирин таштамага деп. Чарчоо деген болгон эмес экен менде. 7 күндүк неберемди эле багып алган экен, 40 чыккан неберемди эле багып алган экен. Эртең менен эрте Абышкам эчкилерди камап коет эле. Эртең менен туруп сайт эле бир 3 литр, 4 литр сүт саап алсам, неберелериме кечке жетет эле. Анан дагы мынтип неберелеримди колтуктап алып ишке барат элем. Чарчабастан. Анан көрүнгөндөн ал убакта көйнөк тигилет эле. Көрүнгөнүн көйнөгүн тигет эле. Шырдак, тон, коёндун немесинен тумак тигет эле. Бош убакыт жок деп коебуз. Бош убакыт дегенде болбойт эле. Кайнатам рамалык сүйүнүп жаныма келип отуруп, анан шырдамалык кыркып атсам, чийип отурсам, сүйүнүп карап отуруп, кыркканымда эле, кандай каралуу, балалуу бир менет кечкен экенсиң. Сонун неметип алып, чийип алып, кыркып таштадың го деп туруп качып кетип калды. Анан кайра келип, кайнене ордуна дагы, кайната ордуна дагы мага ошо кайната болду. Бир кичине боёкту дагы барып алмаштырып алып келип берет эле. Кем үйдө бала чакага мындай кемип атат десем, пулдан берип турат эле. Анан айлыгымда мен кайра топтоп ата менен баланын ортосунда эсептелүү деп берип турат элем. Мону караңыздарчы. Бөлөк болот эле. Эми мына азыр ошол сиздин дооруңуздагы келин кезек менен мисалы азыркы доор салыштырып өтпөйсүзбү? Кандай азыр мисалы өз көзүңүз менен көрүп атасыз ошол учурларды салыштырып. Салыштырганда биздин маалда өтө эле түйшүк көп болгон экен, бирок түйшүк көп деп такыр ойлогон эмес экенбиз. Чарчаганды билген эмессиздер. Чарчаганды кайра мынтип ойлойт элем, кап күн батып бара жатат. Артка жылдырып кое туруп, кечке мына ишти бүтүп алсак деп. Мына келиндерим өздөрү деле билет эле.
tüptü terek tüyü menen göçürüp şekelerge egip, toğunun başına da gülderde egip, mınдай avuşka mınты uruşup kalat ele. Keçine dem alып alsam, keçine dem alçı dep. Эми дем алайын деп келсең эле гүлдөр ыйлагансып турат, ордунан тура калып эле аларга көңдөн таштап сууну коюп анан кийин эми кичине дем алайын деп калат элем. Авышкан бир кайып кылат эле. Шундан көрө кичине дем алып албайсыңбы деп. Ошол түйшүктү азыр тарткысы келбейт, азыр заман жакшы. Бардык заман жакшы. Азыр бизге окшоп ийинге суу көтөрмөй жок. Бизге окшоп eşek nevrelerim maqtanat эле. Мен чоң элем кыйын не дейт, карате истеби бир неврем. Эшекке секирип минет деп. Эшекке секирип минеп эле отундардын баарын ташыйт элек. Чарчоо деген болбойт эле, же ошо бала чыккан дарам менен чарчабайсыңбы? Авышкан жаныңда турса буга чарчабайсыңбы? Чарчоо деген жок эле болот эле да биздечи. Азыркылардын баардыгы даяр, акылдуу, эстүү. Оңор эмес жерден сууап келишет, тоодо деле жаштар бүт условияны куруп алган. Кол менен кир жуубайт деп койгон. Колу менен кир жуубайт. Ал убакта памперс каякта? Түнү түндөп, небере болсо түндөсү бир нерсе кылып ысытып, сүт ичирет эле, 40 чыгылек неберени элестетип кой. Ошо. Азыркы жаштардын Кудай өмүрүн берсин. Заман жакшы, өтө эле жакшы. Ал убакта бизде деле жакшы болгон, топукчулук болгон. Колу коңшуларыбызга бир уй туурса дагы ууз аш кылып барат эле. Уй туурса сүйүнчүлөп барат эле. Сүйүнчүлөп барат эле. Анан ууз ашка чакырат эле. Азыр жок, андай жок. Азыр ал кезде ак сатылбачу эле туурабы эне? Ак сатылбайт эле. Азыр уйду да садыртышпайт балдар. Торпого кичинекей болуп калат. Бийине барып кармап садыртышпайт. Kolun kичинекей болуп калат. Жайлоого берип берет. Эч кармабагыла. Мен силерге бир челек май сатып эле берейинчи деп келишет. Жок, азыркы жаштар келиндердин Кудай өмүрүн берсин. Өмүрүн берсин. Иши жеңил. Мурунку учурда иш оор болгон, бирок эл ынтымактуу болгон болсун. Өтө эле. Ырыстуу болгон десеңиз ошол мезгилде соло. Нандын тандырдын түбүнө отуруп, малан чыкырып, бир чайнек чай ичет элек. Азыр мурунку убакта нан жапканда баягы тегирмен ун буркураган. 3-4 үй нарактан жапса да нанын жыты келет эле. Басып барат элек, нан жагып атат паланча же. Бир чай ичип келейли деп. Ошонун бир казан, бир даныр нан жеп деле койсоңуздар эч ким баягы ичи оороган эмес. Жок, ошол жерде отуруп, чайын ичип, анан туруп кете берет элек. Үйлөрүбүздө калт деген болбойт болчу. Баягы кара зым деп коюңуз мындай алып. Зым деле болбойт болчу. Жөнүн эле коюп кой. Ташта мындай тереп деле койчу элеңиздерби? Андай кылбай эле үй ачык эле калат. Бири-бирибизге тапшырып коюп эле кетип калабыз. Биздин үйдү карай тур деп эле. Мен көбүнчө авышкан көп ooрлуу болуп, талага көп чыгып, чөп чаап, ушу балдарым жашында чөптү кыйын көп чаптым. Ошондо коңшуларыма деле балдарды киргизип коюп, мен үйүмө карап тургула деп коюп туруп, түшкө чейин чөп чабам, анан ишке кетем. Иштен келип алып туруп, балдарыма бир сыйра тамак асып, дайым жайлоого жөнөйм, малыма барайын деп. Шалым бар аякта, кыздарым бар. Ошол жака жетет. Бакчадан. Айта бериң эне, бүгүн эми сиз үчүн убакыт абдан кеңир эне. Бу да эң чоң уулум. 7-нчи класста окуйт эле. Анан кийин бир киши келип маңдайыбызга туруп калды. Ким балдарсыңар? Жаман дубалды. Жок неме, Үйүкке деген киши. Жаман дубалды түзүрат экенсиңер кадаш, мен элден уялып панаманы кийип, анан эркекче кийинип алып уруп аттым эле. Эми ошо Россияда Кутман деген уулум бешикте балам ыйлап калып, шаманда болбой элем деп көкүрөктү мынтип коюп отурам, дубал уруп атам, бул ылай алып берип атат. Бул сүйлөп атат, мен такыр сүйлөбөйм. Сен канчанчы классың? Сен 7-нчи классмын дейт. Акаңчы десе 9-нчы класс дейт. Сиз де көрсөтпөй. Ал убакта неме аял кишинин дубал урушу жат көрүнүш сыяктуу эми. Намыстыкка да тийчү да ошо мезгилде. Намыска да тиет элек. Анан жайлоого чыкканда чатыр сүзө берип дубал салам десем,
айыл өкмөт урушуп атат дейт. Урушмактан уруша берсин. Айыл өкмөт келип мага оокат кылып берип атат. Мен дуал салам деп болбойган. Акыр кыз баксасына келгенде анан чалым барып уруп баксасын неметип. Жайлоодо койду. Эне ал убакта мисалы ошентип өзүңүз кошо баягы жуурулуш тирилик кылып аткан чакта мисалы абышкаңызга деле бир таарыныч болбоптур да демек. Жок. Бул мени багышың керек, сен милдеттүү түрдө багышың керек деген бир идеология болбогон экен да, Идея эмес, көп уруп калат эле. Ошон үчүн кетмен да балта да карматканым жок. Кокустан кечке мал да бир тага келип калды. Тага келип калгандан өзүм балта чаап атсам, коя эңгүр десе, отунду кесип берсең десе, барып колман кармаса чалым. Не десем, мен кесейинчи урушуп атат тага дейт. Ага өмүрүндө балта карматпайт элем да. Анан кийин кой дейт элем ушу эсен аман ушу балдарың менен тынч жашасаң болду. Отпускка чыгып алып балдарды жайлоого алып кетет элем, мал алдым баарын. Азыр эми антип иш кылгысы келбейт. Мен барып алып өзүбүз. Эне канча келиңиз бар азыр? Аллага шүгүр 6 келин бар. 6 келинге мисалында сыртынан карап туруп, мисалы бир чет ичиңизден күлкүңүз келсе керек, булардын жашоосуна. Эми азыр баарыбыздыкы эле ушундай болуп калды, моюнга алышыбыз керек туурабы эне? Жок, күлкүм келбейт, баары эле мейнеткеч. Өзүм менен салыштырып атып да өзүңүздүн үй салган куракты мезгилди элестетип. Мен менен барабар эле кармашты жайлоого барганда. Бул келин деле, мынау келин болсо жанымда көп жүрчү. Мен түптү теректи, мындай терек дубалдан немеден кашадан кыйшайып, менин белимдей терек кыйшайып өсүп калган экен. Неме деп айткамын. Бул келиним айткан, чекеге жылдырабыз деп. Апа өлүп каласыз, коюң дейт эле. Коюнга карабай эле чекеге жылдырып таштайт элек. Ошо алгындай бир мындай аялдык түйшүк деле, эркектик түйшүк деле бүт мойнубузда болсо билинбей деле калат экен. Билинбей калат эле. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, энебиз бир жарылып атат. Балдардын баарын окуткан экенбиз. Баары өз арабасын өзү тартып, өз бүлөлөрүн өзү неме кылып, бир да жолу атамага үй салышып бер деп айтышпады. Өздөрүнө өздөрү болушту. Аракет кылып, кайра бизге жардам берип, анан качан чалым экөөбүз баарын үйлөр жайлап, чоңунан бери экөөнө кыйналдык, кийинкисинде ушу чоңдору жардам берип эле. Бири-бирин тартып, бири-бирин тартып, тойлорунда эле бирин-бирин тартып, анан чал экөөбүз айттык, сону маал экен эми, өзүбүздүн балдарды үйлөп бүткөндөн кийин неберелердин тоюна келгенде эчтеке менен ишибиз жок, төрдө отурат экенбиз деп туруп, жок чалым бир 2 эле тойго катышып калды. 2 небере тойго калганына катыша албай калды өмүрү. Ошодо эми калган ушул перзенттери, мисалы бала чакасы сизди өзүнүн жоктугун билдиртпей турабы, алаксытып дегендей. Азыркы келиндери деле баарын ушундай мейнеткеч кылып койдум чамасы. Аябай мейнеткеч кылып койдум. Тоодоку келинде бир 100дөн ашык гүл бар. Баары бир ичиңде билип турасың. Палан жерден келген гүл гана түгүл эми гүлдүн өзүнүн ар биринин аты бар да. Парагүл деп кое беришет, Анна Жанета деген бар, Мистер Брент дегендер бар. Ошолор каякта десең, барып көрсөтөк да мына деп. Анан айтам да, жакшы кара балам, сен. Эне ошол жанагы аттар укмуш гүлдөр сиз менен кадимкидей бир эми жан дүйнөгүңүздө сүйлөшөсүздөр да кадимкидей. Жан дүйнөгө сүйлөшпөй эле, бул гүл деген нерсе деле адамдын бир жанына бир кыйналып турганда салават айткан нерсе экен деп койдум мен. Бир жылдары ковид болуп ооруп калганда ушул немеден Бишкектен гүл алдырдым. Алдырсам бирөөсү айтыпты келди деп. Анан түндөсү алып барды. Апама тез жеткизейли, ушу оорубай жакшы болуп калабы деп. Апа гүл келди, алып келдим деди эле. Туруп басып барып гүлдү көрүп кармайын десем, баса албайм да ковидте. Анан ушу секин төйөнүп барып, анан гүлдү кармап отурсам, шунчалык сулуу. Клёнка немеси, парктары аппак, мындай кармасам клёнка кебетеленип турат. Анан снежная королева Кала деген гүл экен ал. Аны көрүп бир жарым саат тургандан кийин сыртка чыгып эшикти ачып жиберсем эле китайский розаларын ар бир немеде мынтип салбаңдап мени күтүп тургандай болуп көрүндү да. Кубанып аткандай көрүндү, ушундай. Чыкты дегендей кылып.
Ана баягылардын барын карадым, 5 сыйра сүйүндүм. Мурун туруп, баса албай, Гүлгөзөргө жеткен жаным. Эшикке кадимкидей эле барыпмын. Анан эртеси врачтар келип укол берип атып, бүгүн жакшысыз го. Кече барат немелерге кет десем болбой десем, мен оюмда алар да гүлдү жакшы көрөт депмин да. Мыналарды карачана, буларды карап туруп жакшы болбойм эмне десем. Эмнеси бар экен, булар эмне дейт. Ар бир мени күтүп атпайбы мына гүлдөр. Десем, коюңузчу, ушу гүлгө да ошентиңизби дейт. Ооба. Кадимкидей гүлдү көргөндө ооруган жерлериң да басылат да. Ооруган жерлериң да басылат баягыны көргөндө. Кадимкидей гүлдөр менен сүйлөшкүң келет. Сүйлөшөсүң. Эштен чарчап келгенде гүлдөр кээ бири ыйлап тургансыйт. Мен мынтип кыйналып турам го деп. Эми жатып уктайын деп туруп кайра шарт көзүңдү ачасың да барып кармайсың. Анан барып жатасың. Ушу неберелер кандай болсо, гүлдөр деле мен ошончолук кубат берет экен деп койдум. Кол чаап коебуз энебизге. Мына ушундай 32.000 эне тартылган болсо, мисалы мен эми калган 100-200 эсептегенде жалпы 32.000 эне тартылган болсо, мына ушул биринчи жолу ушу гүл менен жан дүйнөсү бирге жашап келаткан Меринса энебиз тууралуу биринчи ушул программада чын айтканда чында өзүңүз да жашооңуз да гүл болсун эне. Эч качан ушул соолубаңыз. Гүлдөрүңүз да соолубасын, өзүңүз да соолубаңыз эне. Бар болуңуз. Мен чалымдын гүлүн ушу программа киргизип коеюн деп ойлойм. Мынакей энебиз iPad колдонуп турбайбы мынакей, карабайсызбы? Мынакей 76 жашта эч ким ойлобойт мынакей. 76 жаштагы энелер комментарий жазып коюңуздар мынакей. Меринса энебиздин колунда жакшынакай iPad турат мынакей. Мына гүлдү, атаңдын сакурасы дечилем. Атаңдын сакурасы эмес, бул японский айба экен. Анан ошо Кутман деген балам, мен мынтип жазып алыпмын билбей. Садак олоюн арбагынан садак олоюн абышкам деп алыпмын да. Анан сиңдилерим баары урушса, өзү зорго жүрүп, чалына садак олоюн деп айтат деп. Анан жиним келип айттым, силер менен көп болсо 16 жыл эле жашадым да дедим. Бул киши менен 50 жыл жашап аттым эле да быйыл. Анан арбаңы садак олоюн дебей эмне кылам? Десем анан кийин кой, немеге гүл группага жайбай эле коеюнчу десем, жок, бир кетип калган экен. Анан айттым, ушул гүл ошону чыгарбай эле койгулачы, сен ошибка сөзүм бар эле десем, анда ошо Кутман деген балам ушинтип жазып койгон. Мынакей. Ана гүлзат, атаңдын сакурасы. Кол туруп гүлүн ачып гүлдү теректейт, көргөн сайын качанкы гүлдү теректейт. Атамдын апама деп келген. Бул чисто папам үчүн кымбат теректейт, абдан соң табылды. Гүлдөр сонунга жараят. Ушул видеону көрүп, анан кийин өзүңүзгө бир дем күч бересиз эне. Кадимкидей. Чалымдын берген чырпыгы азыр ушунча болду. Бул эми биягы талас, биягы нарын, биягы токтогул бүт кеткен. Чалымдын гүлүнөн бериң деп. Уруктарынан бердиңиз, тараттыңыз тааныш билиштерге. Ооба, кеткен. Урматтуу көрүүчүлөр, ну, чечип койгондо ысып кетти да. Мына да азыр бир неберем Египеттен келди. Гүлдү жакшы көргөнүмдү билип. Бул да гүлдүн уругу эне. Кызыл деңиздин алдында экен, так алдында. Деңиздин алдында өсөт бекен, Биринчи бир неберем азыр кайка чыгып кеткен. Тимур, ушулар неме дептир. Энем гүлдү кийин жакшы көрчү эле деп, ушуну алып Египеттен сындырбай алып келдим деп азыр алып келишти. Сындырбай алып келдим. Буну эми кандай кылып туруп сууга салып эге баштайсыз? чоңоюп тура берет экен. Үйдө бир көрүп берген неме экен да, азыр алып келип тапшырдылар ушуну. Сизге ушуну алып келдим мен деп. Кол чаап коебуз, энебиздин сүйүнүкчү абдан башкача болуп турат. Гүл дегенде энебиз жан дүйнөсүн нарынайт экенсиз да ушул. Кандай гана гүлдүн уругу болбосун, ушуну аспеттеп бир кооздогонго. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр биз дээрлик жарым саат тынбай ушу энебизден маек алдык. Энебиздин 76 жаш курагын утурлап, мынакей апабыздын быйылкы туулган күнүн ушул Мен Дене программасына каттап коеюн деп
Ең жақын адамдар отырышат. Азыр мына bir кезектешип, кеңешип, маяк ала берсек, кимиңиздер баштайсыздар? Анда ошол жака өтө берейин мен. Бираз bir жарым саат кыйнайм сиздерди. Ары жылдырып, капа болбойсуздар, Оппа. Мынакей агабыз жана 7-класстагы тарыхты бир айтканчаны энебизди бүгүн мактайбыз эми бүгүн. Абдан ушу жарылабыз. Өз негизи бул убакыттарда энебизди мактап бүтпөйбүз өзү. Дегеле бүтпөйбүз. 2 күнү бүтпөйбүз. Негизи ченелерди мактапчы, бирок канчанчы болобуз? Энебиздин бир сизге жуккан бир характери, мүнөзү, энебиз кандай адам, жана башка. Баштай бериңиз. Жакшы, мен эң чоң баласымын. Атым Талай. Апам 76-га чыкса, мен 56-га кетип атам да. Апамдын аркасынан кетип атам мен да. Эң чоң баласымын. Биз 11 тууганбыз, 6 уул, 4 кыз. Ушу баарыбызды апам жакшы тарбия берип, кичинекейибизден мээнетке, эмгекке аябай үйрөттү да. Ушу кичинекейибизден баштап жашоонун, турмуштун ысыгын, суугунда баарын аябай пыштык да биз. Ошон үчүн апам айтып атпайбы, баары өздөрү менен өздөрүнүн киндигин өздөрү кесишип, өздөрү үй салышып, өздөрү менен окушуп, иштеп жүрүшөт деп. Кудайга шүгүр, балдардын тарбиясы аябай жакшы берген, атам менен апам берген тарбиясы аябай жакшы тарбия берди бизге. Бизге эмнеге үйрөттү? Эмгекчилдикке үйрөттү, мээнеткичтикке үйрөттү, боорукерликке үйрөттү, пешине тери менен иштеп эмгек кылганга үйрөттү апам. Апа, сиздин өмүрүңүз узун болсун. Эч качан оорубаңыз, эч качан сыркабаңыз, ушу биздин катарыбызда жүрө бериңиз. Апам азыр айтып атпайбы? Мээнеткечтик. Ошо мээнеткечтигин, эмгекчилдигин апамдан үйрөндүк. Апамдын ден соолугу бекем болсун. Ошол апамдын боорукерлиги, апамдын мээнеткечтиги ушундан билебиз. Мына Райхан экөөбүз 90-жылы студент болуп, анан кийин 3-курста үйлөнүп, анан кийин 4-курста кызыбызды 40 айлыгында, 45 айлыгында 45 күндүгүндө али 40 чыкпай деп койдук. Ошо кызыбызды, небересин ошо апама апарып бергенбиз. Апам ошондо мындай бир жаш экен, азыр ойлосок коркобуз да. Азыр мына өзүбүз азыр ойлосок коркобуз. Кантип ушул 40 күндүк кызды кантип багып алды экен депчи. Ошо менен кошо дагы бир карындашыбыздын кызын ал дагы 7 күндө багып алган, алар да Россияга кетип. Ошол маалда билесиздер, 90-жылдары бүт баарыбыз ушул өлкөлөрдүн баары Россияга кетип, ошонун балдарын баарын, неберелерин багып ушул апам чоңойтты. Апама ыраазыбыз биз. Кудай апама Кудайым ден соолук берсин, өмүр берсин. Ушул дайыма күндө келип апам катарында жанында отуруп, сүйлөшүп, кобурашып, өткөн күндөрдү эстеп, анан кетебиз. Биз бактылуубуз. Атам ушул өмүрү, Кудайым ушул өмүрүн пешенесине жазган экен. Ушул биздин ушу жакшы күндөрүбүз көрсө жакшы болот эле, көрбөй кетип калды да. Мына апам бүгүн көрүп атат, баарыбыз бактылуубуз. Баарыбыз бактылуубуз. Менден кийинки мына Нурлан инем, булар дагы кийинки жана келинибиз. Менден кийинки, анан кийинки мына Бакыт инем, анан кийин Ыква, баарыбыз ушул Оштой. Анан кийин Мунар инем, карындашыбыз Шекет, Самат күйөп алабыз. Ушу баарыбыз ушул жерде турабыз. Баарыбыз үйүбүз ушул жерде, ушул айылда. Өзгөндүк болгонубуз менен баары ушул жерге топтолуп ушул жерге үй салганбыз. Эмне дейбиз? Ушул рахмат, биринчиден сиздерге рахмат, сизге рахмат, ушул келип убактыңызды бөлүп келип ушул аябай сүйүнүп атабыз. Мурда маани бербеппиз, угуп жүргөнбүз, бирок ушул передачаныча. Сизге рахмат. Бул өзү тарых болуп калат да. Өмүрүңүз узун болсун. Ошондой эле ушул немени программаны уюштурган тиги Россияда жүргөн күйөө балдарым, Тыныбекке, Үпөлгө карындашым, Акжолго, Гүлзатка, ошондой эле Жүнүс күйөө балама, Аселге, Саматка ушул программаны уюштурган Айгерим карындашыма чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык. Кол чаап коебуз. Котман иниме, Жамал келиниме рахмат айтабыз.
Рахмат. Баарыбыз ушул жердебиз, ошто турабыз. Рахмат. Бир гана айылда ушул айылдагы апамдын ушул немесин баягы чарбасын кармап ушу Изат деген инибиз бар. Ошого күч кубат берсин. Ошого күч кубат берсин. Ошо Зоку деген келинибиз бар, ушуга күч кубат берсин. Баарыбыз бактылуубуз. Рахмат агабыз, мына урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин эң чоң уулу, мына ушул энебиздин тагдырын өзүнүн баягы энебиз эмнени көрсө ошону кошуп өткөргөн агабыз сүйлөп өттү. Эми айта берсе абдан сөз көп болчу, бирок энени мына ушул мүнөттөрдө таңдап кете албайбыз. Бул бумеранг жашоо сөзсүз сиздердин да жашооңуздарда сөзсүз кайтат деген ойдобуз. Энебиз мына сиздердин небереңиздерди да багыптыр, балдарыңыздарды багыптыр дегендей ошолорго мээримин төгүптүр. Күндөрдүн бир күндөрүндө сиздерди ушинтип мага окшогон бирөө келип куттуктайт себеп дегенде ал аманат, ал буйрутма ушул балдарыңыздан келиши мүмкүн да. Бар болуңуз, кол чаап коебуз да ушул жакшынакай агабыздын жакшынакай салмактуу, сабаттуу сөздөрүнө. Макул эже. Мен ушул үй бүлөгө келгенимде 20 жашта болчумун да. Мына буйрса быйыл 32 жыл болот. Сиз ушунда келин болосузбу? Мен ушул талай. Улуу келини, сулуу келини мен болом деп эле сүйлөй бериң, мактанып элечи. Ошол Коку кайным чим берген генерал келини мен болом дегендей да. Анан ооба, ырда чыгарып берген кайным. Анан мына ушул 32 жылдык өмүрүмдү мисалы үчүн ушул энем менен тең туруп, тең жүрүп, ушул кайнелеримди келгенде ушул балдар мына мисалы 6 жашар, 7 жашар, ошо кичинекейлеричи 5 жашар балдар болчу да. Ушулардын чоңойгонун көрүп, энем менен кошо мына атам болуп, талай болуп, ушулардын баардыгын үйлөдүк, ушул абысындардын баарын тоюн өткөрүп, кыздарды узатып дегендей. Энем менен атам аябай эми ошол мезгилде кыйынчылык турмуш болуп, баардыгы эле элде кыйын болгон. Кыйынчылык менен чоңойтту балдарды, окутту, ар бирин окутту. Биринчиси ушу билим берди. Татыктуу адам кылып тарбиялашты. Мен мисалы үчүн аябай жүргөн жерлерде мисалы үчүн мактанам да, менин кайнелерим, кайнсиңлерим аябай жакшы балдар деп, себеби тарбия ошого татыктуу болгон да. Анан ушул үйгө биз 6 жерден 6 келин келгенбиз да. Анан келип ушу бир туугандай болуп, мынантип чогуу ушул энемдин тарбиясын алып, мына өзүбүз уже чоң эне, кайын эне, тайене болуп отурабыз. Ушул алган эми кайненин камырынан дейт, энемдин артынан ушул тарбияларды алып, балдарыбызга ушул тарбия берип келатабыз. Эми ушул атамдын жашы ичер суусу кичине аз экен өтүп кетип, баягы көрө турган мезгилинде эрте кайтыш болуп кетти. Эми ушунча эмгек кылгандан кийин балдардын жакшы күнүн күчүн эне сиз көрүңүз. Кудайым ушундай күндөрүбүз аябай көп болсун. Мына буйрса эми баштадык, кыздарды берип, балдарды үйлөп, небере тойлорду өткөрүп атабыз. Ошолордун баарында төрүбүздө отуруп сыйыбызды көрүңүз. Сиздерге, атам экөөңүздөргө өтө терең ыраазыбыз. Ушундай балдарды тарбиялап, ушу биздин пешенебизге ушундай балдарды туш кылганыначы. Анан ынтымагыбыз арта берсин. Үй бүлөбүздө дайым жакшылыктар болсун. Энемдин өмүр жашы, ичер суусу арчадай узун, тоодон түшкөн суудай тунук, таза болсун. Дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, жакшылыгыбызды, сыйыбызды көрүп жүрө бериңиз. Ай, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мына энебиздин келиндери дагы, балдары дагы бүт ушул кесибинен жаңылышып калып, журналист болсоңуздар болмок экен, аябай мындай. Мен кошумчалап коеюн. Апамдын кереметтерин айтып коеюн дагы, апам бир сөз айтып коеюн. Апам ушул гүл менен ооруйт да. Ушул гүл менен ушул немеден Россияга барса дагы, апам Россияда көп барып келет Россияга. Россияда келе айтканда дагы коробка шоколад пакалап гүл алып келет. Ошол жактан топурак алып келет, ошол жактан. Россиядан топурак алып келет, Новосибирскиден, Иркутскиден. Андан сырткары сүрөттү жакшы тартат апам, сүрөттү окумуш тартат эле. Биз окуган маалда сүрөттү толук апам тартып берет эле, 5 алат элек. Андан сырткары апам чебер. Ошондо сизге кайсы касиети жугуп калган? Сизде кандай энебиздин бир ушундай бир таланттарынан бар? Менеткечтик апам аябай менеткеч, ошо менеткеч өзүм ошондой эле ойлойм. Ушу мени иш кылмайынча тура албайбыз да, биз иштейбиз.
Анан кийин ушу жемишин көрөбүз, ушу жемишин ушу ак эмгек менен иштеп жүрөбүз да. Андан сырткары апам чебер. Мисалы ошол шырда килем, кийиз жасайт эле. Анан кийин азыркы дагы бир керемет дагы эле токтоп айтат, кой десек болбой. Бүт кыздарына, анан неберелерине, небере кыздарына бүт не деп койчу эле? Курак төшөктөр. Алдын ала курак төшөк. Калтырган жок. Канча кыз бердик? Канча небере бердик. Ушул бирин да калтырбай бүт бардыгын ушул септи курак төшөктү апам өзү даярдап берет өзү. Айылдагы мурда илгери бизде чеберкана андай мындай болбогон го. Тоонун башында энем ушул кийизден шырдактарды жасачу эле айылдагы жаңы келген келиндердин бардыгына көйнөктөрүн тигип берчү, ушинтип аксакалдарга тондорду тигет эле, жана териден тондордучу таза. Ошон бүт кол менен жасап. Эми ошондо сиз эмне кыласыз? Эми ошо энебиздин эмнесин үйрөндүңүз ошондо. Сиз да бересизби ошентип тигип тондорду кийимдерди? Жок, энем де чебер болуштуйм го, андай. Апамдан ошол учурда жардам бердик бирок. Баягы ишкерлик деген бар го. Ошол сайыс кулаганда эле ошо ишкерликти апам үйрөткөн баарына. Тон тиккенде бекер тиге беле. Акчага тигет эле, көйнөктү акчага тигет эле. Ошентип бизди окуткан. Балдарды окутуш үчүн. Ошого окуткан бизди. Ошентип ошо чогултуп, тыйына чогултуп ошо баарыбызды окутту. Энебиз үчүн бир кол чаап койбосо, урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүн мактай берсек таң атып кетчүдөй. Чынын айтканда мына кийинки уулуна берели. Сиз мынакей алдыда. Эми уктуңуз да мисалы үчүнчү. Сизде башкача бир өзгөчө сөз болсун. Мен уулдардан экинчисимин. Үйдөгү баардыгыбыздын абалдарыбыздын жогоруда мен акам айтып өттү, жеңемдер айтып өттү баардыгын. Мен апамдын дагы кайсы касиеттерин айтайын, сүрөтчү деп атпайбы? Биз кичинебизде сүрөттү жакшы тартат эле да. Ошо сүрөтчүлүк жагын мен кичине тартканмын да. Ырдайт дагы. Энебиз ырдайт дагы. Жакшыбы? Апамдын көп касиеттери мага жукканда. Азыр сиз сүйлөөлөр да бербейсизби анда? Кандай дейсиздер? Аккордеон алчыңыз. Мындай живойлор да берет да ырдай тургандар гана. Ырдап берейин мен да. Мейли ырдап бериңиз ооба. Бир сонун ыр болсун. Энебизге аябай бир сон белек. Атыңдан кагылайын алтын апа. Алыста кандай эле. Үнүнө сана тартпа. Максатың ар бирдин билмалуу. Азыркы гүлдөп турган ушул чакта алтын апа болбочу апа уулуң үчүн сана тартпа алтын апа кат жазам сага уулуң үчүн сана тартпа алтын апа болбочу апа деп. Ой, рахмат. Эне сизден өткөн бактылуу адам жок болсо керек, Алдыңызда балдарыңыз ырдап отурат, мисалы үчүн. Балдарыңыз ушул бардык ушул сиз баскан жолдордун баардыгын мисалы барактап айтып берип отурат. Эми мындан өткөн карлыкта бактылуулук күн болбосо керек. Ошон үчүн карбапсыздар эне. 76 жашка чыгыш абдан кыйын нерсе азыркы замандачы, бирок 76 жашта бир да бурушуңуз жок экен. Энебиз үчүн бир жакшыга кол чаап коебуз, Бар болуңуз. Кийинки кезек. Бияк бул жакшы жак өтөйүн да. Энебиздин алдынан өтүп турсам, бияктан өтүп турайын ба? Ана энебиздин жанына туруп сүйлөсөңүз боло берет, Мына подаркасы да бар ошо этежебиздин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кенен-чонон маекти алуу эстафетасын улантып жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сиз кимиз болосуз? Баштай бериңиз, Мен апамдын экинчи келини болом, үй-бүлөдөн. Апама азыр биринчи белеңди берип алайын, анан кийин. Кол чаап турабыз, мынакей жакшынакай жоолук салып атат. Беректи көрсөтүп койсоңуз бизге мынакей. Бейишим апам деген. Бейишим апам деген билерик, бул? Ооба, билерик. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин колуна билерик, андан кийин
Albatta Şakek Altın özünчө жасалгасы менен кол чаап коесуң аке, ушундай жакшынакай береке. Кана энебиз жөнүндө жакшынакай сөздөрүңүздү ыралай бериңиз. Мен ушул үй бүлөгө келин болуп келгениме 2000 жыл келгенмин да. Ошону айтам да, 2020 десеңиз. Апам туулган күнүндө келгем. Ошо өзгөчө жери ошо апам туулган күндө келгем, ошондо 25 жыл болуп атат толугу мененчи, келин болуп келгенине. Келгенден бери мен раматылык кайнатамды да көрдүм. Кайнатам дагы аябай жакшы киши эле, акылгөй, тил билги, бар жокту тегиз караган, аябай жакшы адам болгон да. Эми баягы буйрук экен, эртераак кетип калды. Апам болсо, апам мен өзүм апам кандай көрсөм, бул апамда ошондой көрөм. Себеби дегенде келген күндөн баштап ушул өзүнүн жакшынакай кучагына бизди алып барды. 6 келинбиз да. Эми 6 келин болгондон кийин 6-ыбыздын ар түрдүү характерибиз бар. Тура. Ошо баарыбызды батырып, койнуна батырып, бизди дагы ушундай кылып апестеп багып өстүрдү да, мындайча айткандачы. Кудайга шүгүр, бардыгыбыздын бала чакабыз бар. Неберелүү болуп калдык. Эми апама эмне дейм? Апа, өмүрүңүз узун болсун. Ден соолукта болуң. Төрүбүздүн көркөлүк дайыма бар болуң. Ошол апама дайыма ошол ден соолук берсин Кудай. Өмүрүңүз узун болсун. Эң башкысы ошол туурабы? Андан ден соолук берсе, узун өмүр берсе, энебиз өзү дагы мына гүлдөрү дагы көпкө чейин жашайт, Кудай кааласа. Апам эми ушул байтан бери эле айтылып атат, гүл дүйнөсүндө жашаган адам да, гүлдү сүйгөн адам, өзү дагы гүл, жан дүйнөсү дагы гүл. Ушундай бир пейили кенен, акылгөй. Энебиздин ошол сапаттары өттүбү сиздерге ушу келин катары? Эми толугу менен өттү деп айта албайм. Кичине бир жок, гүл кичине өстүрүп калдык, үйрөнүп калдык гүл өстүргөнгө. Ошол жагын айта алам. Эми неберелеринде бар, кичине бир чеберчиликке багытталган кыздарыбыз бар. Эми толугу менен апамдын баягы өнөрлөрүн алыш кыйын го, мындай аялдар чанда жаралат. Ошол Рахмат. Кол чаап коюңуздар, урматтуу көрүшүлөр. Келин. Ошондо экинчи келин болосуз сиз? Экинчи келин да сөзүн ортоктош болдук. Келиндерим деле жаман эмес. Кандидатын алып болуп, кайнагасынын немесин жолун жолдоп, илим жактап, ушулар да мени кубандырат да. Бардыгын билими бар, бардыгын өз немеси бар, өзүнүн орду бар. Анан келиндерден же Кудай сактасын балдардан бирөө жарым кыйынчылык болуп турса, кайгыртып турса, эне тез эле кайгырып кетсе керек. Ооба. Ошон үчүн ушулардын немесине мен дагы сыймыктанам да. Эне бардык нерсе ошо нервтен да. Нерв деген бул ошол жашоо, турмуш, жана сиз айтып аткан көрүнүштөр орун албаганда бардыгы жакшы болуп келген, ушу сиздин берген тарбияңыз менен. Элимин жактап атканда айтып аттым да, тиги кайнагаңа уят болбо. Жолун жолдо акаңын, илимиңди жактап ал, аракет кыл, ишиңди ташта, бүт аракетиңди неме кылгыча ошого жактап алгынын десем, жок, кайнагасын уят кылбады. Уят кылбай. Кайсы илим боюнча жактадыңыз, эгер сыр болбосо? Мен экономика илимдеринин кандидатымын. Кайнагам тарых илимдеринин кандидаты. Урматтуу көрүшүлөр, мынакей. Меринсе энебиздин келиндери жөнөкөй келин эмес экен, бардыгы жогорку даражалуу. Жогорку билимдүү эмес, жогорку даражалуу. Ушундай келиндер бар экен. Кол чаап коесуң. Урматтуу көрүшүлөр, комментарий калтырыңыздар. Бардыгыңыздарга ушул көрүнүш жуксун. Андан кийинки бул жакка барабыз, Меринсе энебиздин балдарын бардыгы бири-бирине окшош экен. Чынын айтканда, айырмалай албайсың да, чынын айтканда, мындай эгиз сыяктуу эле туюлат экен да. Мен 3-чү баласымын. Мендейиз апамын кылган нерселерин баары жөнүндө айтып туштук акамдары. Гүлдү аябай жакшы чебер. Мен өзү апам кайсытар, мен атамын коммерция жагын тартып кылган. Соода сатып. Пул санагыч. Россияда жүрүп, апам Россияга барганда, биз биринчи барганда кафелерге, магазиндерге кыдыртып жүрүп бериппиз. Көрсө, ярмарка болгондо гүл базарына алып барсак, ошол жерден ачылды. Ошол дүкөндөрдүн жанынан чыккызы келбей калды. Гүл. Эртең барып таштап коюшат. Кийин билип калдык да, анан ошо жалаң ярмарка гүл кайсы жер болсо ошол жерге алып барып сыймыктанабыз. Ошо апам берген тарбиялар менен чоңойдук.
Атамдын айтып кеткен нерсеси бар эле. Ниетиңе жараша жашоо деп. Дайыма айтчу ушу балдарына. Балдарым арак ичпегиле, сигарет чекпегиле деп. Ошо ниет менен ошо баары жок балдар ушул вакытка чейин ошо сигарет чегишпейт. Да, ошо ниетиңе жараша деген. Апама ден соолук. Апама ден соолук каалайбыз. Пешенебизге бар болсун. Неберелердин, чеберелердин жакшы тойларыбызда биздин астыбызда жүрө берсин. Ошо апам ошо жакшылыктар. Ден соолук болсун апам. Сиздер ал үчүн энебизге мындан дагы бетер мисалы көңүлүн көтөргөн бир учурларды тартып этип, мамиле жасап турабы мынакей. Ошентип турсаңыздар эле энебиз эч качан оорубайт, эч качан картайбайт. Апам бар, биз сыймыктанабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ар бир баласы мисалы атасынын дагы мисалы аксакалды дагы эскерип өтүп атышпайбы? Себеп деген аксакалды мына өз көздөрү менен көрүп, тарбиясын алып, чоңойгон балдардын эч убакта эсинен кетпейт. Бейишин берсин атабыздын дагы Кудай буйрса. Бул жак келинчеги. Мынакей келинчегине сөз беребиз. Эже, сиз Мен эмне деп айтмакмын? Апам ушу. Үчүнчү келин болуп калыпсыз Үчүнчү ошондо? келини мен. Бог любит троица деп сүйлөй Айта берем. көрбөң, биз апам экөөбүз бири-бирибизди чындап мындай жатканда сүйөбүз. Мен апамды чындап сүйөм да. Мен жолдошуман кийинки сүйүүм апам арнап кеттим да чындапчы. Апам ушунчалык сизди жакшы көрөм апа чындап. Жок, азыр жолдошуңуздагы сүйүүңүз толугу менен мен апам энеңизге өтүп кетсе өткөндөн керек. кийин, анан кийин себеби апам ушунчалык билбейм ага каерде болсо да турмуштун кыйынчылыктарында апам эстеп, апамды көргөндө же апам менен сүйлөшкөндө унутуп калат элем да. Ушинтип апамды неме гана тутуп жүрдүм да. Ушундай эненин баласы кой апамды мен жер каратпайын депчи. Себеби өзүм апамдай көрөт элем да. Апам действительно мен жер каратпайм мен деп ушундай немеде жашадым. Апамдын себеби эмгекчилигин көрдүм. Жаңы келип болуп барганда апамдын эмгекчилигин, анын характери өтө ичи таза, ушундай таланттуу аял да. Ошонун таланттууну ушунчалык мен апамды жакшы көрдүм да, жакшы аял. Апам ойлойм эң дүйнөдө эң бактылуу энелерден 5 эненин таманында дейт. Апам 5 адам аял эме да, эне 5 адамы да. 5-тин пендеси. 5-тин пендеси апам. Кудай кааласа эмнени каалайбыз, апам оорубасын, өмүрү узун болсун. Аллахым кудуреттүү адам, Аллахым көрүүчү, билүүчү. Аллахым кудуретін беріп, Аллахым өмір берсін, ден соолугун берсин, эч качан оорутпасын. Ошо, мен айтарым ошо, биздин бешенебизде оорубайлы, эч качан оорубайлы жүрүңүз апа. Генерал оорубаса, сиздер дагы оорубайсыздар, туурабы? Себеп дегенде мына ушул армиянын генералы, ушул милиционерибиз да. Бар бириктирип, бар жообузду канатына кантып, апам ушу биз өзүнүн кызындай кылып кабыл алганда. Кайненечилик деген сөз мурда ошо сиздердин мубагыңыздарда болгон эле да. Жок, менде болгон эмес, менде андай кайнене деген да. Кинолордон гана көрүп калчу элек да, мисалы айрым бирок. Азыр деле бүт жерге мен мактанам да, сыймыктанам, только апамды сыймыктансам, кээ бир жерлерде таң калат да, ушундай. Эне пенсиянын айрым бир бөлүгү, көпчүлүк бөлүгү ушага кетет окшойт эне. Мен апамды чындап жакшы көрөм апамдычы. Ошону айтам да, эмнедегилер дагы сомнение карап калышты. Эң кичинекейим де болсо керек, билбейм деле. Пенсиянын эсебин билбейсизби? Гүл бул гүлдөргө алып келет. Гүлдөр. Эң башкысы гүл келип калса эле болду. Гүлгө пул берип турса эле болду. Мурун жакшы көрчүмөс, азыр ошо гүлдү толтуруп алган. Ошо гүл өнөрүнө сизге да жукканбы? Жуксун деп отуруп акыры жугуп атат. Жуктуруп алдыңыз. Ошо жугуп ошо менен ооруп калсаңыз дагы ушул бактылуусуз да, мисалы гүл. Бул себеп дегенде бул аял заты үчүн абдан чоң бир таланттуу, эч кимге окшошпогон бир кесип бул. Гүлдү караганда бар жокту унутат экенсиң дагы, ошо гүлдүн дүйнөсүнө кирет экенсиң да, ошондо бар жүрөгүң тазаланат да, мындайча айтканда жүрөгүңдө пенделик эч неме, капачылыктар жок болот, баардык нерсе тазаланат да. Бир ырсыз сизден болсун мен мынакей. Мен муру өткөн эмес мага. Жокпу? Макул. Олчап коесам, ошо эжебизге дагы абдан чоң. 4-энебиз Россияда. 4-5-нчи өз мына Мунарбек. Мунарбек ооба, Мунарбек мырза менен Мунарбек мен өзүм индим көп жылдан бери мисалы биз чогуу иштешкенбиз. Мунарбек келе бер, беракка жакыныраак келе бер. Мунарбек тууралуу Мерисане сизге кичине маалымат берип коеюн. Мен өзү ЛТРде 22 жылдан бери иштейм, ошол жерде журналист болуп, андан сырткары бир топ программаларым бар. Ал кезде Мунарбек дагы ошо монтаж тармагына кирген, мен ошо монтаж тармагынан өсүп чыккан журналист катары
Мунарбек экөөбүз бир топчул иштешип калдык чогуу биргечи. Азыр үйүңүздөрдүн эшигине келсем эле Мунарбек чыгып атпайбы? Өмүрзак байке, кантип Өмүрзак аке куш келиңиз, мен бу жердемин, сиз кантип биякта жүрөсүз депчи. Таң калышыпчы. Мунарбек мырза. Нерсени Өмүрзак акадан үйрөттүм. Ооба, булардын устаты катарында болдум да мен. Мисалы бир топчул иштештик. Анан азыр эми насипкен башка тармактын ээси болуп, Мунарбек мырза, сиз жакыныраак отурсаңыз берирээк келе бериңиз. Мунарбек мырза мына ушул баятан бери мына 8-чи баласы болом деп мына эшиктен ушул жака киргенге чейин мактанып келди да. Мисалы мен апам менен сыймыктанам. Анан азыр эми өзүнүн оозу менен угалы. Мунарбек мырза мына ушул сиздин энеңиз, апаңыз бул дүйнөдөгү бейишибиз да бул энелерчи. Айткан сөздөрү таберик. Бир мактаңыз, апа сизди мен сизди абдан сүйөм деп качан айттыңыз эле? Мен ушул акалардын сөзүнө кошулам мен дагы. Менен чоң Кутман деген акам ал Россияда, андан кийинкисимин. Мен айтарым ушу биринчиден апам 76 жыл жаш менен куттуктаймын. Өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун. Ушу биздин төрүбүздө сыйыбызда болсун. Апам жөнүндө бар жагы жакшы сөздөр айтты. Мен апам менеткер. Биз жаштыгыбызда бизди аябай бышырышкан. Раматылуу апам чоң айтып балдарыбызды. Эң чоңубуз Талай акам, андан кийин Нурлан акам. Эң чоңубуз эми атабыз жок. Атабыздын ордуна атабыз сөзсүз тарых илимдеринин кандидаты, наук, канчалар китептердин ээси, санжыра жазылган, ушу 2-5-син чыгарган. Ушул жолдоп келе жатабыз. Андан кийинки сикешкер Нурлан акам, буяк Бакыт акам сикешкер. Эми апам несин айтабыз, апам жаштыгыбызда жогоруда айткандай менеткеч болчу. Бизди аябай турмушка катуу бышырган. Багы уул баланы бош болбосун деп, эми кыз баланы сыйлаган, уул баланы бышырбосун деп аябай катуу менетке бышырган. Токтотпой иштетип, ошону жүрүп, биз турмушубуз жакшы. Апам менен сыймыктанабыз, өмүрү узун болсун. Ошо баардык жакшылыктарды апама каалайбыз. Ошо атам биздин жакшы күндөрүбүздү көрсө болот эле. 14 жыл болуп калды көз өткөнүнө. Апам сизди жакшы көрөбүз. Апам дагы өзгөчө жерлери мына балдарын, кыздарын, балдарын жакшы тарбиялаган. Мен үйлөнгөндө жаш кезимде келиндерин өтө катуу көрдү эле. Эми эжелердин айтып калат эле да. Антып койбойсузбу, унутуп койбойсузбу? Жок, силер кетчү адамсыңар дейт эле. Силер башка бирөөнү үй билесиңер. Булар менин урубузду, тукумубузду уланта турган келиндер. Биздин неберелерибизди, урубузду уланта турган эмелер ушулар болот деп коргоп. Ошо жеңелерим баары сыйлашат апамы, акалардын баары. Ошол тарбиянын баардыгын сиңирип отурасыздар. Кудай буйрса өзүңүздөрдүн балдарыңызга дагы мында сиз деле мисалы келин алып уул бере турган учурлар келет. Эне турабы? Ал күн тез эле. Ошол энебизден ушундай өткөн тарбияны Кудай буйрса сиздер дагы ушу бала чагаңыздарга берип, анан бумеранг жашоо кайра андан кайтат. Сөзсүз Алла Таалам кайтарат деген бир жакшы ниетиңиздер бар экен да. Биздин кичинекейибиз Изатбек, анан Зуку деген келинибиз айылда да. Андан кийинки ушул чоң ушул да Мунарбек инибиз. Андан кийинки Айжан келинибиз ушул жерде, ушул үйдүн ээси да. Ушу апамдын жанында бир аз апам сырколоп атат. Шуну тамагын кылып берип, түндөсү ушунун жанында жатып, ушу апамды карап аткан ушу келинибиз да. Апамдын күндө батасын алып атат. Биз дагы аябай ыраазыбыз ушул Айжан келинибизге. Ушул келген сайын ушул бизде дагы кабагым кашым дебестен ушу тамагын жайып, дасторкон жайып, ушу жерде дайым апамдын жанында. Биз ыраазыбыз. Кудайым ушул мунашык менен Айжан келинибизге Кудайым ден соолук берсин.
ушул балдарынын жакшынакай күнүн көрсүн, ушундай балдарынын жакшылыктарын озурун көргөнгө Кудайым жеткирсин. Биздин батабыз күндө келгенде да батабызды беребиз. Ушул Айжан келиним, сага рахмат. Ушул моментте пайдаланып айтып коеюнчу. Биз сага ыраазыбыз. Сен бактылуу болосуң. Ушу апам кол чаап коюңуздар. Мына кайнагасынын келинине болгон батасы ыраазчылыгы. Сен бактылуу болосуң. Кудайым сага ден соолук берсин. Ушул балдардын жакшылыктарын, жакшылыктарын озурун көргөнгө Кудайым ошо сага ден соолук берсин. Рахмат, ыраазыбыз. Рахмат, ыраазыбыз дейт. Урматтуу көрүүчүлөр. Мунарбек мырзанын келинчеги болгон жакшынакай ыраазчылык болду. Мен бул жакка өтүп алып туруп, сиздин келинчеңизди сүйлөтөйүн. Себеп дегенде мына ушул энебиздин жап-жаш болуп сакталганына да кайсы бир деңгээлде өзүнүн салымын кошуп аткан ушул менин маңдайымда турган ушул Мерлиса энебиздин келин экен. 4-нчү болуп каласызбы ошондо? 5-нчи келин болуп калат экен да. 5-нчи келиним ушул энебизди кантип жашартып атасыз, мисалы, кантип кубаттандырып атасыз? 76 жашта эч ким ойлобойт экен энебиздичи. Апам көз тийбесин, апам. Бардык биздин жаштарыбыз келсе да үйдө неме болду эле. Катын өткөргөн элек апаңар канча жашта десе 70 жашта, апам да 70ке чыккан. Жашты ойлоппуз. Деп атпайбы, жашынчы. Апам куттуктап айтсам, апа туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Небере-чеберелериңиздин тойлоруна күбө болуп, ушу биздин пешенебизди ушу төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз апа. Сиз менен сыймыктанабыз. Биздин акылдуубузсуз. Апам айткан сөзү бардыгы бизге акыл. Апам өтө сыйлайбыз бардыгыбыз. Энебизден эмнени үйрөнүп атасыз, мисалы, мына эң жакын ушул күндө ушул баса турса жанына жүрөт экенсиз. Апаман сабырдуулукту, токтоолукту үйрөнөбүз. Апам өтө сабырдуу, акылдуу, акылман аял да апам. Менин кайненемдей адам жок деп койсоңуз. Ооба, мен апамдай кайнене жок, чындап эле. Эми кайнене деп айтылат өзү негизги мыйзамдуу, ченемдүү көрүнүшү, бирок апамдай апа жок дегенсиз. Апам, апа өзүңүздүн апаңыз менен экөөсүнүн орду, статусу бирдей. Ооба. Келиндерге кайрылып коюңуз. Кайнене апаң, кайнене дебегиле апа деп. Ооба, апа дешет бардыгыбыз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, келиндерге мына ушул учурларда көбүрөөк суроо түшөт. Себеп дегенде, мисалы, ушул бечара энелердин бактысы келинине көз каранды болот экен, көбүнесечи. Мисалы, андан жаралган балдар, себеп дегенде, мисалы, мына жогоруда аксакал балдар айтып өтүштү. Мисалы, турмуш тиричилик ал деле мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мисалы, бири үйлөнөт, бири турмушка чыгат, кетет. Келин болсо кайнененин же ошол келиндин өзүнүн апасындай болуп калган мамилеге ээ болуусу шарт, туурабы эне? Антпесе бул жашоодо мисалы үчүн, туурабы? Мына өзүңүзгө деле көп сырларды бөлүшсө керек, мисалы үчүн. Ошо сиздердин жакшы карооңуздар менен, жакшы сыйыңыздар менен энебизден өткөн бактылуу адам жок болсо керек. Жогоруда отуруп, мисалы, Талай атыңыз, Талай агабыздын дагы ушул берип аткан батасы түп-түз эле ушул Мунарбек агаңызга тиет. Кудай буйрса, мына белгилеп айтып атат, туурабы? Баары белгилеп айтып атат, мисалы үчүн. Себеп дегенде, энебиз мисалы үчүн кол чаап коебуз, ошо келиндин дагы сөзүнө, мисалы. Бир кол алышып жытташып койбойсуздарбы ушу келини менен? Себеп дегенде, мени экрандан урматтуу көрүүчүлөр, ушул сабак болсун силерге. Энебизди жакшынакай кылып карап, бөпөлөп. Мен да ушуларга бир кеп айтып коеюн. Бир эсеби Алладан го. Алла ушунча өмүр берип атат. Мен көрбөгөн Кудайым берген сыноосун тарттым аябай эле. Көздөн операция болдум, ушу балдарымдын жакшылыгынан Иркутскийде жүрүп, көзүм биринчи операция болуп, көшүн алдырып, анан барып линза салдырып, анан бөйрөгүмдөн бир жагы рак болуп калып, бөйрөгүмдү алдырып, анан метастаз берип мынтип бутум өзүнөн өзү эле сынып, ушу балдарымдын, келиндеримдин жакшылыгынан эч нерсени билгизбестен мен азыр туруп мынтип баса албайм деле, ушулар көтөрүп жаткызып, кайра жардам берип, түндөшү жанымда жатышат келиндерим.
Бардығы кирип келгенде кантип атасыз, бутуңуз жакшыбы? Чет жакка кетсе деле ошо басып жүрүп мага дары издешет. Сурап турушат. Мына дары жакшы экен. Ушундан неме кылып туруңузчу. Заказ беришип, кыскасы бир алда Алладан, экинчи ушу балдардын жакшылыгынан Бактылуу жүрөм деп коет. Жакшылыкты жашап келатам да Алланын жакшы жашап келет. Кол чаап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Эненин ыраазычылыгы демек сиздердин жашооңуздардын керемети. Бул жактан азыр неберелер сүйлөгөнчө, неберелерди сүйлөтүп коелу, себеп дегенде энебизди жана сизден бир аз маалымат угуп калдым дене. Жакшы ырдайт депчи. Эми бир ырдабасаңыз, эне бир куплет, себеп дегенде бардыгы суранды да. Жок, эки сабы калгандыр эне. Ден соолук такыр эле болбой калды. Ошол жака болбой калды анда. Анда ошол жерден бирөөгө тапшырмайбыз. Мен үчүн да ырдап койсун деп. Ким ырдайт? Жок, агабыз ырдады. Бул жак эң небереден мынакей. Мейли, ага чейин бирөөңүздөр ырдап туруңуздар, бир куплет ырдайбыз. Мына небересине сөз берели. Эң соң бул жактан соң небереси болмой. Энеңиз болот ошондо? Энем колунда өскөнмүн. Асанбай деген жайлоодо. Сары май курут, кымыз. Сары май курут, кымыз ташып. Топтор кылып берет мага. Ошо тоодо жүрүп дагы? Тоодо жүрүп, айылда. Кышында мороженое же торт жейин десе өзүңө топтоп келип берет эле. Баражаңсы. Тескерисинче, мындай шаардан тияк эмес, тоодон өзгөнгө. Жөө келип алып кетет. Жөө келип алып кетет. Окат жебейм бүгүн. Мага торт керек, мына керек десе, мен жөө жөнөйт экем да, абышкам ооруп каласың, кой десе алба жагандарда. Анан кайра жеткизсем, окат жебей мени күтүп отурган болот да булар. Ошончолук алиге немесинен дагы өрүңүнөн дагы данеги ширин деп бекер айтпайт экен да. Ар бир баланын данеги ошондой бир өздөрү калып эле балдары ширин көрүнүп кетет экен да. Мына эми чебере маңдайыма келип туруп. Мынакей чебересин мынакей. Күндөрдүн бир күндөрүндөн ушуларда бакыйып чоңоюшуп, энебизди ушундай видеолорун көрүшүп. Мунаны дагы кичинекейинен багып алган. Мынакей эң жакын адамдар да эмес. Энебизди кантип акта, ошол менетин актайбыз эми. Не кантип күндө эмне кыласыз мисалы үчүн айтып берсеңиз, энебизди мисалы кантип сүйүнтүп атасыз, мына ошончолук мына сизге торт, иши кылса, сиз ойлобогон нерселерди кылып берген экен да. Энемден чын ден соолук каалайм, туугаңыз менен узун өмүр каалайбыз. Ар дайым ушу балдарыңыздын, неберелериңиздин биздин сыйырмасы көрүп жүрөңүз эне. Чоң ден соолук. Ай, рахмат. Узун өмүр, ден соолук каалады. Кол чаап коесуз ушу небересинин сөзүнө дагы. Андан кийинки мынакей могул дагы небереси болот экен, бул сиз өзүңүздү бир жакшылыкка кылып туруп энебизди куттуктаганча. Бизди бардык неберелерди бардыгыбыз деле кичинекейибизде караган, чоңойткон ушундай болушубузга биздин чоң энебиздин уже чоң салымы бар. Бизде ошентип ошо кичинекейибизде карагандар жылыбызды чоңойткон. Күндө келип турасызбы? Жок, мен дагы турмушка чыкканмын. Турмушка чыккансыз. Балам бар. Пенсия алганда жөнөйт эле көбүбүз. Шириндиктердин баарын алып анан кийин жөнөйсүздөр кайра. Ошо Египеттен урматтуу көрүүчүлөр, мына жана биз жогоруда көрсөтүлгөн ушул түстүү гүлдүн уругун Египет мамлекетинен ушул небереси алып келиптир. Ошондо сиз Египетте жашайсызбы же барып келдиңизби же кандай? Дем алганы барып келдиңиздер, Ана эми бетин өп, жытын жыттап, кол чаап коебуз, мына ушул небересин да куттуктоосуна. Бар болуңуздар. Энебиздин жашына жетиңиздер, Рахмат. Кана. Небереси болсо сиз дагы? Небереси болот мынакей. Тимурдан кийинкиси Прагадан койду, кече келди. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, дүйнөнүн 4 бурчунда экен. Бала чакасы, небереси. Бул болсо, бул мырза Прагадан келдиңизби ошондо? Прагадан келдиңиз. Прагада эмне жумуш кыласыз? Окуйт. Студент окуйсуз. Энебизди мактайбыз эми. Энебиз ушундай бир күн келет, ушул кадрларды миллион еврого да сатып ала албайбыз. Андыктан жүрөктөн чыккан калып элек сизден. Энем каратеист деп мактайт. Апасына. Кантип каратеист десе, керек болсо секирип эшекке менет. Керек болсо мага колбаса кылып берет деп тоодо.
уйду сайт, анан кийин аны тартат, каймак кылат, каймакты казанга салат, май кылып коет деп келип алып мактанат экен өзүн тең тышкырып. Кана сүйлөп коюңуз. Менин дагы бир жолу туулган күнү куттуктайм. Узун өмүр үчүн ден соолук. Азыр баарыбыз ушул жерде отурабыз. Кичинекейибизден бери өстүргөн, айыл апа тарбиянын энем берген, бизге баардыгын үйрөткөн бизге энем. Ошого миңбетте ыраазыбыз. Алыста жүрсөк деле телефондон күндө карап, видеолорду карап, сүйүнүп жүрөбүз, күлүп. Чарчап келсек деле кеч телефондо айтсак, видеолор топтолуп калган болуп, ошолорду көрүп, сүйүнүп күлүп эстеп отурабыз биз дагы. Аллахым машалла чынден соолук, узун өмүр эне, ушинтип күлүп жайнап жүрөңүздөр. Бала чаканын астына, неберелердин астына, чеберлердин астына. Кудай кааласа кийинки жылы эле келип ушинтип отуруп баарыбыз. Үйлөнгөнсүзбү? Жок, эмесе мындай деген калоо тилек билдирели, ушуга кошулсаңыз керек, мисалы үчүн менин тоюмда дагы төрдүн көркү болсун. Кудай кааласа, менин тоюмда эле Кудай кааласа. Нелердин тоюмда деле. Кана кучактап, колун кармап, кутуктап коебуз, урматтуу көрүшүлөр. Кол чаап турабыз, ар бир нерсегечи. Айткан тилектериңиз орундасын. Кана. Кийинки неберлер, ойбой, көп турбайбы мынакей. Кана, эгиздер экен. Жанына келиңиздер, бул жакка келиңиздер. Мынакей урматтуу көрүшүлөр. Мен кыздарым. Кана бир сүйлөгөнчө бир куплеттен ырдайбыз, кана. Энебизди куттуктайбыз. Туган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз, жүзгө чыгыңыз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ай, рахмат. Кана сиз дагы. Эне туган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, деңсоолугуңуз чың болсун, оорубаң. Көп жашаң. Ай, рахмат. Бул Мунарбек сиздин кыздарыңыз. Мунарбек деген баласынын, мынакей кана. Сиздер да бир жакшылыкка куттуктоо, Куттап койгон Айша Санков. Ой, азаматтар. Булар периште да, булардын тилектерин берет Кудай кааласа. Кана сүйлөп койчу. Жүзгө чыксын деп мынакей. Кана бетинен өп кой, кана. Ай, азамат. Кана мынакей мына. Туган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, жан саалыгыңыз тең болсун. Кийин сиз басып калганда ар жака алып барып келебиз. О, азаматсыздар, кана. Мынакей да бир. Туган күнү менен өмүрүңүз узун болсун, ар дайым оорубай жүрүңүз, бутуңуз айыгып кетсин. Мынакей эне, ушулардын айткан сөзү менен Кудай жакынкы күндөрү жакшы болуп кетесиз, Кудай кааласачы. Кана бул болсо ким бул? Кана энебизди куттап койчу, колун кармап, беттерин өп койчу кана. Ай, азамат экен да азамат мына. Чыкканча мынакей кучактайм деп атат мынакей. Ой, азамат экен өмүрүнө бар. Куттуктайм деп кой, кана. Куттуктайм де. Кана урматтуу көрүүчүлөр, мына биз дээрлик 1,5 саатка жакын убакыт ичинде абдан сонун эксклюзив маектерди алып келсек болот. Азыр ушул Меринсе энебиздин балдары, Мунарбек мырзанын эгиз кыздары ушу энебиздин туулган күнүнө карата бир өздөрүнүн жакшынакай чыгармасын тартуулап койсун, кана. Энебиз угуп сүйүнүп калсын, кана. Болорот. Чыныгы жүздөр менен, жири жок сөздөр менен, жакырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Ой, азаматсыздар, мынакей. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар ар дайым эне. Нурай дейт, Нурай деген дагы небереси бар окшойт да? Мынакей. Бул Ош мамлекеттик университетинде медфак, О, энебиздин жолун жолдойн дептсиз да, Кудай буюрса. Сизден болгон жакшылыкка куттуктоо. Эне бүгүнкү туулган күнүңүз менен
дайым ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун, дайыма биздин төрүбүздө ушинтип жактап чайнап жүрө бериңиз. Ай азамат, бар болуңуз. Сиздерге да ушул көрүнүштөр жуксун, а? Дагы ким калды? Абдан көп неберелериңиз жүрөт эле го. Бул жакта. Бул сиз да небереңиз болосузбу? Ооба, небереси. Тайнеңиз болот экен анда. Туған күніңіз менен құттықтайбыз, өміріңіз ұзын болсын, ардайым біздің төрүбүздө күлүп жайнап жүрө бериңиз, Кудайым шипасын берип, ошол байып басып кетсеңиз. Кучакташып коебуз, жакшынакай туруп. Кол чаап коебуз, ар бир куттуктоого. Мынакей кас катары тизилип, дагы эң жакын адамдар. Мынакей бул небереси, бул дагы. Кана, сүйлөгөнчө тапшыра бериңиз. Жолуктарын алып келип бир жакшынакай алып туруп. Ömrümüz uzun olsun, den soluk versin Allah'ım. Ömrümüz uzun bolup, ardayım bizim törümüzde. Oturuyoruz. Kutuktayız ha? Umra barıp geldi bu kız. Жақшы. Allah'tan үйін көріп келтір да. Мынакей дағы, мынакей. Мальчики дейді мынакей. Ой, бұл чевересі болу ошында бұл, мына чевересі дағы. Құттықтап атат мынакей жақшынакай болып. Андан кейін мынакей эки жигит келди бұл жерге. Бері қарап сөйлей беріңіздер ғана. Мені туған күніңіз менен құттықтайм. Чын денсаулық, ұзын өмір қалайм. Біз сіз бардығыз жақсы көрөбүз. Ушинтип биздин төрүбүздө жүрө бериңиз. Ар бир тууганыңызды ошентип толтурайлы. Азаматсыздар. Энебиздин батасы менен Кудай буйрса көгөрөсүздөр деген ойдобуз. Эне туған күнүңүз менен эки дүйнөдө бактылуу болуңуз, жакшы күндөр көргөн насип этиңиз. Ай азаматтар, неберелеріңізге чейин жақсы үйреткөн эне. Абдан сонун тарбия берипсиз да. Эч бир тартынган нерсеси жок. Ашыкча сөз жок дегендей. Жок, ушул тартылбай калды. Торт деп эле келатам, бирок мындай тартылбай калды. Мынакей. Кичине ачып койсоңуз, урматтуу көрүүчүлөр, мындай жакшынакай торту дагы бүгүнкү туулган урматына карата алып келишкен. Çevirecek yağı da var. Bu torttu sır babası kim жасады? Ben жасадым, bu kız жасады. Мынакей. Ушул кыз үчүн кол чаап койбойлубу? Кандай кесте мынакей? Мынакей, мен көрсөтүп коеюн, урматтуу көрүүчүлөр, бул жердеги жазууну Бейишим апакем туулган күнүңүз менен дейт. Кол чаап коебуз. Абдан сон, мына бүт ингредиенттер бар, мисалы, бүт жемиштин түрлөрү бар. Сонун эксклюзив торт экен. Заказ кылса болобу сизге? Заказ кылса болобу мисалы үчүн? Номериңиз канча айтып коюңуз. Ушул программага сөзсүз керек. 778-52-44-20. Урматтуу көрүүчүлөр, Instagram баракчам Алим Суперкелин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул адрестерди жаттап алыңыздар, буйрутма берсеңиздер болот. Мына жакшынакай торт бар. Гүлзат деген эженин атынан жасалып келди. Гүлзат деген эжебиздин атынан жасалып келди. Бул болсо Айгерим деген кызы эң кичинекей кызы болом деди эле, жана жакшынакай өзүнүн калоо тилектерин айтып өткөн. Эми ого чейин бир ыр даярдап туруңуз деп айтты келе да. Эми азыр бийлегеңе бул жерде биздин аренабыз тар болот атты. Бир куплет энебиз аябай суранды. Ушу Айгерим кызы мырдап берет депчи. Кандай дейсиз? Жана биз гүл тапшырдыңыз, анан берек-бечектердин бердиңиз да. Анан энебизге калоо тилектериңиздин бир чет бучкага калып кеткендей көрүндү да. Сиздин апаңыз кандай адам? Мен апам кандай десем, мемлекеттен бизге тазалыкты үйрөткөн. Мен стартагандан баштап тазалыкты, тамак ашка биринчи жолу анан турмушка ушунчалык чыйрак кылып, мен ошондон сабак аламын. Эч жерде калбайм деп эми эч нерсени, Аллага шүгүр, баардык нерсени кылабыз. Сизге жукканбы ошол гүл боюнча талант? Гүл боюнча ошо мага жукпаптыр. Мен гүл эле өстүрө албайм. Эмнеси жугуп калыптыр сизге ошондо? Тазалыктан башкасы? Тамак ашка кыйын. Кулинария жагында жакшы өздөштүрөт экенсиздер эмес, Биздин эки кыздарыбыз аябай ашпоз, повар. Ушул кыз 7 жашынан тамак жасап берчү эле. Мына балдар чөпкө чыккандачы. Биз студент кез болчу, биз окуйт болчу гана ушулар. Ошо менин кызымды мына экөөбүздүн кызыбызды элем 40 күндөн багып алган, 40 чыкканда ушул эки кызды эгиздей кылып баккан. Ушуларга аябай тарбия берген. Биз студент элек анда, анан ушулардыгы азыркы мезгилде бул чоң бир тойго бар жокко тиги кызга заказ берсеңиз болот. Бул деген азыр көптөгөн
мына больницалардын жанында ашкана иштетишет, кафеси бар, өзүнүн колунан бар жок келет. 7 жашта тамакты жасап үйрөнгөн кыз да эле ушуну үйрөтүп бар. Азыр эми ошондо тамак аш бизнес менен алектенесизби ошондо мынакей. Эгерде жакшы даамдуу тамак жегиңиздер келсе, анда ушул Айгерим айымга кайрыла бересиздер мынакей. Реклама дейсизби? Урматтуу көрсөтөр, дагы калдыбы, калбадыбы? Болду. Мына биздин дагы бир Кутман деген инебиз, бир инебиз калды да, бирөөсү айылда, Россияда. Ал сүрөт тартат, анан кийин ыр жазат. Апама бир ыр жазган экен, баягы роликти коштоп ошол баягы гүлдү жанында турган ошол окуп коеюнчу. Макул, абдан жакшы болот. Кана окуй беребиз. Кутман инебиздин немеси, ыры. Кун куруп, азыр. Мынакей. Кун куруп, гүлүн ачып, гүлдүү терек. Гүлдүү терек. Көргөн сайын качанды күн эске келет. Атамдын апама деп үзүп келген, атам апама деп үзүп келген. Бул чырпык апам үчүн кымбат белек. Атама келген гүлдү тартып, мына ролик жасап, ушуларды токуп коюптур. Токуп коюптур, бар болсун. Ушул агабызга да бир кол чаап коебуз, урматтуу көрсөтөр. Кутман деген мынакей баласы болот да ошондо, баласы болот. Жана айпатты көрсөткөндө энебиз ушуну мактанды эле. Аларга да ошол сөздөрдү дагы окуп бердим эле, туурабы? Күйөө балдарбы? Күйөө балдардан келиңиздер. Күйөө балдардан сиздерди күтүп атат да, мынакей ар бириңиздерди. Күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр дейт. Абдан ошо кыргызда жакшы сөз бар, Небере күйөө бала. Ойбой, мынакей небере күйөө баласы экен. Энебизге бир жүрөктөн чыккан куттуктооңуз. Энебизге Кудайым өмүрүңүз узун кылсын. Ар дайым ушинтип бизге баш болуп жүрө бериңиз. Ошо ден соолугуңуз үчүн болсун. Ар дайым күлүп жакшы болуп жүрө бериңиз. Эне күйөө балдарыңыз да балдарыңыз кошош экен да, ошондо кошошпойт экен. Бирок мен сизди баласы деп ойлоп турмун. Ошо мынакей сиздин күйөө балаңызбы? Окшоштуруп таапсыз, аябай. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, азаматсыздар. Дагы калдыбы күйөө балдар? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз абдан мисалы ушул уникалдуулугу менен айырмаланып аткан программа тартып атабыз. Себеп дегенде мисалы программалардын максималдуу убактысы 40-50 мүнөт боло турган болсо, мернисенибиздики 1 саат 22 мүнөткө айланып барат. Чынына келгенде, себеп дегенде энебиздин ушундай көрүнүшү, ушундай тасмасы башка муундарга сабак болсун деп тартылып атат. Бул программанын негизги максаты жаш муунга, кийинки муунга мына ушул идеологиялык программаны жайылтуу болуп эсептелет. Аз бул жерде да бир күйөө балабы бул? Эң кичинекей эркек күйөө бала экенсиз да, мынакей сиздин энебизге болгон жакшынакай калуу тилегиңиз. Тарыхый тасма. Апама бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. 76 жашыңыз куту болсун апа. Жашоокта болуңуз. Мен ойлойм ушул балдары, келиндери, неберелери бар, дагы көп жашайт деп ойлойм. Албетте, сиздердин колдоп кубаттооңуздар менен, өмүрлүү болсун. Рахмат, колунан көөрү төгүлгөн күйөө бала. Уста. Ушул күйөө бала мен тарткан деп деле койсоңуз боло берет. Азаматсыз бар болуңуз. Ушундай кайненеңиз бар, сизден өткөн бактуу күйөө бала чок болсо керек. Кол чаап коебуз, мынакей. Бар болуңуздар. Мына небересинде неме кылып койсоңуз, Инстаграмга айтып коет. Бул жакта да урматтуу көрүүчүлөр, таланттуулар ушул жерде экен да, мына бесплатный реклама кылайынчы. Сиз колуңуздан эмне келет? Салоным бар. Эмне деген салон? Зарема Жумабаева деген атын коюлган. Кашка союз кичине. Жок, бул эме расстояниясы сизге жакын болгон үчүн косметология полностью лицого жасалат турган нерселердин полностью жасайбыз. Инстаграмым Зарема Жумабаева. Энелерди жасай бересиздерби, энелерди дагы? Да. Бүт бардыгын, мисалы бетин, чачын, жана башка. Жок, чачтарды эмес, биз только бетти. Беттерди. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо салону бар кыздын дагы жакшынакай өзүнүн бизнесин рекламалап койдук. Келиңиздер, ушул жака дагы келип өтүп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо мынакей программаны чыйынтыктай эле эми көп сүйлөгөндөгү баягы программанын маанисин жоготуп коет. Энебиз аябай өзөктүү сөздөрдү сүйлөп берди. Балдары болсо энебиз ушунчалык салмактуу анан сабаттуу сөздөр менен мактап берди. Неберелери, чеберелери баарды келип куттукташты.
жүрөгүнөн чыккан тилектерин роолошту дегендей эле эми ушул сиздин кан жаныңыздан жаралган жалпы армияга сиздин бир батаңыз да алыста жүрөт мынакей төрт тараптан чалып атышат мисалы баардык мамлекеттерден балдар кыздарыңыздарчы мына ошо алыста жүргөн балдар кыздарыңызга мына ушул жерде сиздин бооруңузда айланып жүргөн ушул балдар кыздарыңызга неберелериңизге чеберлериңизге баардыгына арналган бир жакшы батаңызды бериңиз программаны жыйынтайбыз мен эми ушул балдарымды баарынан Кудайым тынччылык берсин дейм пайгамбар дайыма батасын берип турсун дайыма кызыр жылоосунда болсун иштерине ийгилик берсин ушу бала чакасы небере чеберлерине бөлөнгөн бактылуу жаштардан болсо дейм анан өзүңөргө да чоң рахмат айткым келет ушундай бир жакшы программаны алып келип ушундай бала чакадан жакшы сөз угузуп может ичинде көп нерсени айтылбай тургандыр мага канча сонун сөздөрдү айтышты канча көңүлүм көтөрүлдү эң чоң рахмат өзүңгө Кудайым дайыма ушинтип кызыр жылооңдо болуп ушундай программаны дайыма алдыга алып чыгып өмүрүң узун болуп ден соолугуң чың болуп дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө бер рахмат эми рахмат мен айтканыңыздар келсин мындай урматтуу көрүүчүлөр биз мен менен программасынын кезектеги чыгарылышын Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Мады деген айыл аймак бул жерде айыл аймак анан ушул Асанчек деген айылдан жыйынтап отурабыз берисине 76 жашыңыз кут болсун али жапжашсыз Кудай буюрса 100 жылдык 100дөн ашкан бир жакшынакай бир иш аларыңызга да келип ушинтип сизди куттуктап туралы бул чек эмес балдар кыздарыңыздын небере чеберлигиңиздердин мага жеткирилген маалыматтарына караганда мындан дагы сонун сюрприздерди уюштурабыз деп даярданышып аткан чагы Кудай буюрса ушулардын сүйүнүчүнө ушулардын сизге жасаган мамилесине толкунданып ушуларга ушуну балкып каарылыктын бир алтын доорун сүрө бериңиз эч качан урубаңыз программа жактыбы эне сизге өтө жакты жана бир тырышыңызга эле бар эле бетиңизде ал дагы жок болуп кетти эне чын айтканда 18 жашка уже барып калдыңыз да бул эне ушул энелер бата берген программага жылоолонуп калган оролуп чургалып калган Кудай буюрса ошо энелер да комментарий калтырса керек Кудай буюрса ден соолук жагынан жакын күндөрү жакшы болуп кетесиз ушундай касиеттүү программа эне Өзгөн районунун Ичке Сай айылынан болом негизги түбү тагыңыз баардыгына салам айтам жолуңа жолдойм анан өзүм гүл кулпалаштарымдын баардыгына салам айтам Каралмада бир туугандарым бар өзүм каралмалык болом каралмалык эже сиңдилериме туугандарыма ичкелик абысын ажындарыма кайнага жуттарым баардыгына салам айтам келин кечектериме рахмат бар болуңуз баардыгына салам айттык ушул эң жакын адамдарга себеп деген энебиз баардык WhatsApp группаларыңызда көп болсо керек эле туурабы WhatsApp группалар көп бар баардыгына салам айтып ошол WhatsApp группаларга мына ушул эртең кечинде мен ушул интернетке салып коем мына ссылкасын сизге жөнөтөбүз ошол WhatsAppка бүт баарына таратып мактана бересиз эми Кудай буюрса жакшы туруң эне жактуу программа сиздерге дагы баардыгыңыздарга бар болуңуздар тынч болуңуздар рахмат бар болуңуздар өзүңүз Кудайым тынччылык берсин баракат айыз берсин ушул бала чакага эл журтка кетпеген дөөлөт берсин заманыбыз тынч болсун ушундай балдар өнүгүп өзүңөргө окшогондордон ушинтип энелер бейишин деген программаңарды өнүктүрө бергиле эң сонун уюшулган программа Кудай өмүрүңөрдөн берсин баарыңардан айтканыңыздар келсин мына ушундай биз программаны бүттүк эми буту колду кенен сунуп туулган күндү баштай бериңиздер эми мынакей баштап коелук мынакей